Алгач уюштуруучулар оюн алдында эреже тартипти түшүндүрүп берди. Кокус атаандашы эрежени бузса убакыт эсептегичти токтотуп, шыреле калыска кайрылуу эскертилди. Всем понятно? Когда невозможный ход, сопернику дадут дополнительную минуту. Биринчи турда 8 жашка чейинки балдар акыл таймашты. Арасында алгачкы жолу турнирге катышкандар жана тажрыйбалуу оюнчулар дагы бар. Менин атам шахматист, Италиядан чемпион болгон. Мен өзүм чемпионка Азимин. Анан кийин 3 жолу Кыргызстан чемпионумун, жылдымык спортчусумун. Мен бүт дүйнөнү кыдырым келет, бүт дүйнөнү уткум келет. Шахматы. Меня сестра научила. Мен иштейт, математик болот да. 6 жаштан. 8 жаштагы Адилет Аксамаев турнирде атаандашын алгачкылардан болуп жеңип, кийинки баскычка өттү. Слоном сходил и хотел мне шах поставить, я ему мат поставил. Оюнда жеңил узасын тарткандар да болду. Адистердин айтымында шахмат баланы интеллектуалдык жактан курчтат, башканын көз карашын көрүү жөндөмүн өстүрүп, эс тутум, алдын ала пландоо жана чыгармачылыкты арттырат. Баланын оюндан алган тажрыйбасы кийинки турмушуна тийгизген таасири зор. 3,5 жаштан бери ойноп келатат. Азыр мисалы кээ бир жанагында айткандай өзүнүн эле иштерин, сабактарын пландоо жүргүзгөндө кадимкидей дисциплина байкалат. Биринчи очередь память кадимкидей сезилет экен өнүккөнү. Азыр кичинекейде ар кандай болот. Кээде утат, кээде утат. Эми утканы да, утулганы да сабак болот деп балама түшүндүрөм. Эч качан өтпөш керек, өсүш керек. Ушундай легенда кишилер менен балдар жолукканда көптөгөн позитивтерди алат да. Биздин максат биздин балдар умтулуп, ошо биз да ушул агайыбыздай болуп космонавт бололук, же болбосо ушундай жакшы нерсеге умтулсун деген максатта бизде бул турнир биринчи жолу өткөрүлүп атат. Айта кетсек, шахмат боюнча космонавт Салижан Шарипов атындагы кубок үчүн мелдеш 14 апрелде аяктайт. Жеңүүчүлөргө кубок, акчалай сыйлык жана кызыктыруучу белектер каралган. Сайфуддин Мурзаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.